Bismillahirrahmanirrahim. Birinci suro. Suro Assalamu alaikum deydi. Wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Qoşunamdın iti 5-6 үй ары жашаган кошунабыздын тоокторун тегиз өлтүрүп салыптыр. Ал келип көңүлдөн чыгарып төлөп бер деп жатат. Бул коңшум 4 баласы менен башын кашып олтурат. Эмне болот деп. Бул Аллахтын сыноосубу, тооктун ээсине же булар ити болгон үчүн төлөп берүү керекпи? Биринчиден бул кимдин сыноосу? Бирөөнүн ити башка бирөөнүн тоогун талап коюптур, өлтүрүп коюптур. Иттин дагы кожоюна сыноо, анан тооктордун дагы ээсине сыноо. Эмнеге? Анткени биз бул жерде маселе башка нерседе жатат. Маселе шариатта ар бир болгон окуя шариаттын таразасына түшүш керек. Шариатта кандай өкүм берилет, ошого каралыш керек. Демек, шариатта өкүм эки түрдүү болот экен. Биринчиси таклифи өкүм дейт. Таклифи өкүм деген адамдын түзмө-түз тиешеси бар. Адамдан бир нерсени аткаруу же аткарбоону талап кылынган нерсе таклифи өкүм деп аталат. Мисалы, намаз окуу, орозо кармоо, арам ишти кылбоо, арак ичпөө, булардын баарында адамдын тиешеси бар жанагы амалга. Түзмө-түз талап кылынат адамдан. Биринчи өкүм таклифи өкүм, экинчи өкүм вадаи өкүм дейт. Вадаи деген адамдын тиешеси жок түзмө-түз. Бирок кесепетинде шариатта баа берилет, адам жооп бериш керек болот. Ошондо иттин кылган иш-аракетине, мисалы, ит эмне кылса, анын үчүн кожоюну күнөөкөр эмес. Аллах Тааланын астында. Барып бирөөнүн баласын кабып коёбу, бирөөнүн тооктор мисалы тытып жеп коёбу, атайлабагандыгы үчүн күнөө жазылбайт. Бирок ушул менен эле болду, жок болуп кетеби? Бул суроодо сурап жатат да. Булар ити болгон үчүн төлөп берүү керекпи, кереги жокпу шариатта дейт. Бирок ошол иттин ээси болгондугу үчүн жоопко тартылыш керек. Анткени анын мисалы себептерин алыш керек болчу, камап коюш керек болчу, байлап коюш керек болчу, үйрөтүп коюш керек болчу. Ошол сыяктуу, мисалы, кичинекей бала эшиктен машиналардын жанында топ ойноп атат. Топту тепсе, барып туруп бирөөнүн машинасынын терезесин сындырып салды. Анан бул бала күнөөкөрбү, күнөөкөр эмеспи? Шариатта күнөөкөр эмес, анткени жаш бала, акылы толо элек, түшүнбөйт. Бирок ошол баланын атасы терезени төлөп бериш керек. Ушундай өкүмдөрдү вадаи өкүм дейбиз. Ар бир нерсе шариаттын өз таразасына түшүш керек. Бул жерде тооктун ээсине, иттин ээси толук жана тоокторун төлөп бериш керек. Дагы жакшы кошунасы көңүлдөн чыгарып дейт. Көңүлдөн чыгарып төлөп бергени жакшы. Экинчи суроо, бул суроолор башка жактан келиптир. Суроо: менин жашым 27-де. Жогорку окуу жайда окуп, бир кесиптин ээси болдум. Бул ийгиликтер мага кыйынчылык менен келди десем болот. Мектепти аяктагандан кийин атам мен кыз баланы окутпайм деп турмушка бергени жатканда ата-энеме каршы чыгып, алардын ыраазычылыгысыз үйдөн качып кеттим. Себеби мен окугум келген, алар менин кыялдарым менен эсептешкен жок. Андан кийин ата-энемден кечирим сурап баргам, кабыл алышкан эмес. Азыр да жанына жолотушпайт. Жакындарымдын мамилеси жүрөгүмдү өйүп бүттү. Ошондо көңүлүм каалабаган өзүмдөн улуу адамга деле турмушка чыга берсем, ата-энемдин жанында жүрөт белем деп ойлойм. Ата-энемдин ыраазычылыгын албай калдымбы деген суроо болуп жатат. Бул жердеги суроонун мааниси окукул валидейн. Ата-энеге баш ийбөө, ата-эне баланы ак кылып жиберүү. Биринчиден алып карай турган болсок, суроодо кыз мисалы турмушка чыккысы келген эмескен, көнбөптүр. Буна эмнен түшүнөбүз? Эгер кыздын акыл эси толук болсо, бойго жеткен болсо, шариатта мажбурлап аны эч ким турмушка чыгара албайт. Ала качып келген күндө дагы кемпир жатып алса дагы эшикке мисалы, кыздын макулдугусуз нике жараксыз болуп эсептелет. Бул нерсени мисалы атасы түшүнүш керек болчу. Бирок атасынын бул жактагы кемчилиги, мен мисалы кыз баланы окутпайм деп айтыптыр да.
кыз баланын илим алуу маселеси боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде толабул илм фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин, кээ бир риwayatта жөн эле муслимин дейт. Илим талап кылуу ар бир момун мусулман эркек аялга парз деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок ошол парз илим кайсы? Парз илим сенин жашап жаткан илим жашооң. Мисалы, намаздын убактысы келди, ошол намазды окуп билүү, окуу фарз. Ошондой сыяктуу фарз илимдер бар. Андан башкасы кошумча сүннөт болуп калат мисалы. Ошондо эгер кыз өзүнө жетерлик илимди алгандан кийин, окуудан кийин жогорку жайга атасы окутпай койсо, атасынын укугу болушу мүмкүн. Бирок негизи бул жерде окуган жакшыраак албетте. Ал эми мажбурлап турмушка берип койсо болмок эмес. Ошондо кайсы учурларда ата энени укпай койсо шариятта дурус болот, уруксат болот деген маселе туулат бул жерде. Шариятта ата эненин сөзүн үч учурдан башкасында сөзсүз угуш керек. Эң биринчиси, ата энеси эгер баланы же кызды Аллах Тааланын буйругуна каршы нерсени буйруп жатса, жараткандын буйругу турганда макулуктун буйругу ташталат. Мисалы, кыз жолук тагынгысы келет, жолук салынгысы келет, энеси болсо жок, жолук салбайсың, сен мени угушуң керек дейт. Бул жерде ла таата лил халик фи маасиятил ла таата лил махлук фи маасиятил халик. Жаратканга күнөө кылып болбойт, жаралган нерсени угуу менен дейт. Ошондуктан ушундай нерседе эгер ата энесин укпай койсо, анда күнөөкөр болбойт экен. Мисалы, арам болгон нерсени кыл десе, же адал болгон, фарз болгон нерсени кылба десе, аны укпай койсо күнөөкөр болбойт. Экинчиси, ал эми андан башка бардык нерселерде баш ийиш керек. Жөнөкөй эле нерселерде дагы баш ийиш керек. Мисалы, окууга барбайсың десе, анда барбаш керек, эгер ыраазы болбосо ата энеси. Бул маселеде ушундай болот. Экинчиси, эгер ата эне шариятта үзүр деп эсептелбеген нерсе себеп менен, шариятта үзүр деп эсептелбеген эле бир себеп менен адамдын мисалы мустахаб же сүннөттөрүн токтотуу. Орозо кармайын деп атат, нафил орозо. Же мисалы сүннөт намаз окуйм деп атат, эч бир үзүрсүз эле жөн эле окуткусу келбей эле окубайсың деп тосуп койду. Ушунда окуса болот. Укпай койсо болот. Бирок үзүр себеби болуп калса угуш керек болот да. Жада калса окуп жаткан нафилин таштап коюш керек болот. Эгер өтө муктаж болуп атса ата энеси. Ал эми фарзды таштап койсо болобу болбойбу талаш. Эгер ата энеси намаз окуп атканын билип туруп чакырса таштабайт. Сүннөттү деле ошондой. Эгер намаз окуп жатканын билбесе, анысы сүннөт окуп атса, анан билбей эле баласын чакыра берсе, анда баласы намазын токтотуп туруп барса уруксат деген алымдар бар. Бул экинчиси болду. Үчүнчүсү, ата эненин буйруган нерсеси, талап кылган нерсеси баланын өзүнө зыян болбош керек. Зыяны кайтпаш керек да. Ошондо көрүп турат, эгер ата энеси буйруса, бул мисалы жанагы өзүнө жакпаган адамга турмушка чык деп атат, ал жашай албаган билет, мисалы көңүлү каалабайт, макул болуп ата энесинин тилине кирип, ал мен киши менен баш кошсо, кийин бактысыз болорун билет, такыр көңүлү жок мисалы. Ушул кезде ата энесин укпай койсо шариятта уруксат. Бирок негизи ата эненин укугу, ата эненин ыраазычылыгы Аллах Тааланын ыраазычылыгынан кийин эле турат. Кур'ан-ы Каримде көп жерде Аллах Тааланы айткандан кийин ошону ибадат кылгыла дегенден кийин ата энеге шүгүр кылгыла, ата эненин мисалы ата эненин көп жерде ошол ширк, ата эне ширк менен ата энеге ширк келтирүү, Аллах Таалага ширк келтирүү менен ата энеге моюн сунбай коюунун экөөнү бара-бар алып келет Курандарда. Ошондуктан ата эненин укугу жогору. Кур'ан-ы Каримде жада калса «Вала тaqul лахума уф» деп айткан. Аларга уф деп айтпа. Эң жеңил нерсе да уф деп айтуу. Мубах нерсе болду, мисалы балам бар, мол буюмду тиги жакка коюп койчу десе, телефон чукулап отургансың, турарда уф жумшай берет экенсиң деп турсаң, ушунда арам иш кылган болосуң. Эң жеңил нерсе уф деген. Эгер уф деш арам болсо, андан жогоркусу уруу, сөөгү албетте арам болот. Андан башка нерселерди жанагы 3 учурда айттык.
ошолдон башка учурларда сөзсүз ата энеге итаат кылыш керек. Бул жерде кыз кечирим сураш керек, суроо берген кыз. Анан ата энесинин ыраазычылыгын тапканга аракет кылыш керек. Ата энеси иншалла кечирет. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Эгерде адам намаз окуганды билбесе, жума намазга барып башкаларды туурап окуса, намазы өтөбү же кандай болот? Аллахым кабыл кылсын, машалла. Эми жума намазда 4 рекет сүннөт бар, 2 рекет фарз бар, анан 4 рекет сүннөт бар. Парыз маселесинде бул түшүнүктүү эле. Намаз окуганды билбеген дараты дурус болуп, ниетин байлап имамга Аллаху акбар деши менен имамдын аркасында эч ким биздин мазхабта Куран окубайт. Имам баары имамды ээрчийт. Фарзы өтөт иншалла. Бирок сүннөтүн кандай кылат? Жаңы үйлөнгөн болсо, анда жанындагы адамга айтып же шериги менен барганда ошону кичине алдыраак, астыраак жылдырып коюп, ошону ээрчип туурап окуй берсе иншалла алдагын өтөт дейбиз. Бирок негизи намаз окууну үйрөнүш үчүн 2 сааттан ашык убакыт кетпейт, 2 саат жетиштүү. Фатиханы жаттайт, анан Кул Аллаху ахадты жаттайт, Ихлас сүрөсүн. Калган дуаларды орунан улам окуй берсе болот, бирок жок дегенде 2 саат бөлүп кое албаса, акыл эси толук болсо, дене мүчөсү соо болсо, анда албетте Аллах Тааланын каарынан коркуш керек. Аллахым өзү сактасын. Азыркы замандын бедүү заманы теңдеши жок алымы ким дейт? Азыркы замандын бадиу заман деп коет арабчасы. Бадиу заманы ким? Элхамдулилlah. Пайгамбарыбыздын үммөтүнүн аалымдары үзүлбөйт. Ошолордун арасында азыр биз билген көзү тирүү үммөткө кызмат кылып жаткан аалымдар көп. Бирок Аллах Тааланын хикматы экен, канчалык аалым болбоң, сенден дагы өткөн аалым бар. Ошондуктан баардык илим бир адамда эч качан чогулбайт. Негизи эле бир адамды бадиу заман деп айтып коюш баардык фанда, баардык илимдерде. Бул толук туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Эгер болгон күндө дагы андай мужтахид мутлактар мындан көп кылымдар мурун өтүп кеткен. Мужтахид мутлак имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи, имам Аш-Шафи'i, имам Малик, имам Ахмад. Ошолор эч кимди ээрчибестен өздөрү устаздарынан үйрөнүп өкүм чыгаруу жолдорун ойлоп тапкан. Андан башка баары сөзсүз бир нерседе жок дегенде араб тилинде грамматикасында башка бирөөнү ээрчийт. Ал эми салыштырмалуу түрдө эң аалымы ким десе, бир адамды тактап сөймө менен көрсөтүп айтыш кыйын, валлаху алам. Бирок алхамдулилlah аалымдарыбыз бар. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Мындай суроо бар эле. Мен атымды өзгөрткөнмүн. Ошого шарият жолунда эмне кылыш керек? Биринчи суроо. Ат өзгөртүү маселеси боюнча. Эгер ат жаман маанини туюндурса, же угулушу жаман, же башка бир ошол негизинен мааниси жаман болсо, араб тилинде, кыргыз тилинде айырмасы жок. Кандайдыр бир же кемчиликти билдирсе, же мааниси коюуга уруксат берилбеген сөздөр болсо, мисалы ас-самат деген сот менен айтылган, самат син эмес, сот менен айтылган Аллах Тааланын сыфаты, же Аллах Тааланын сыфаттарынан кандайлар бар? Ар-Рахман мисалы, Ар-Разак рызкы берүүчү. Мындай аттарды койгонго болбойт, анан жаман аттарды койгонго болбойт. Андан башка аттар болсо, анда мисалы жөнөкөй эле кыргызча Балтабай деген баланын аты болсо, мисалы, жок, менин атым сүннөткө жарашпай калды, мен атымды Билал коем десе, өз эрки койсо болот, бирок шарият аны талап кылбайт. Анткени ар бир элдин өзүнүн баалуулугу бар, өзүнүн күчтүү, мисалы, сөздөрү бар, маанилери бар. Албетте, союзбек, башка нерсе мааниси жок деле аттар бар, мисалы. Бирок арабтарда деле ошондой аттар көп да. Арабтарда деле өзүнүн нукра араб тилине байланыштуу болгон аттар көп. Ошондуктан ат өзгөртүү боюнча, эгер жаман мааниси болбосо, өзгөртүүнүн кереги жок. Мааниси жаман болсо өзгөртүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабага аты Хузн экен, кайгы.
айткан экен, атыңды өзгөрт десе, өзгөртпөй койгон. Бирок өмүр бою кайгы капада өтүп кеткен дейт да. Ошондуктан атынын мааниси жаман болсо өзгөрткөн жакшыраак. Андай болбосо өзгөртүүнүн кереги жок. Мааниси жок болсо дагы өзгөртүүнүн кереги жок. Анткени ал-асма ла туаллал деген эреже бар. Аттар бул себепсиз деген эреже бар да. Ким кандай атасы атай берет, кандай бир себепке таянып атоонун кереги жок негизи. Экинчи суроо: кандай кыйынчылык болсо эки рекет намаз окуу дейт. Ошонун тартиптери кандай намаз окуш керек? Кадимкидей эле хажат намазын окуйсуз. Билген сүрөлөрүңүз менен эки рекет кадимки окуган намазыңызды окуйсуз дагы, аркасынан дуа кыласыз. Ниетиңизде хажат, муктаждык намаз болот. Аллахым кабыл кылсын иншалла. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Мен куптан намазында витир важипти окуп жатып кунут дубасын окушту кээде унутуп коём. Эмне кылышым керек? Кайра башынан окуш керекпи же сажда сахка менен бүтүрүп койсо болобу? Аллах разы болсун. Кунут дубасы витир важипте. Бул важип амалдарынан. Башкача айтканда, эгер кунут дубасы окулбай калса, сажда сахы сөзү кылыныш керек. Ошо сажда сах менен намазыңыз толук болот иншалла. Анткени унутуу саждасы калтырылган важиптерди толуктайт, канча болсо дагы. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Кут курулуш компаниясынан үй алсамбы деп жаттым эле. Рассрочкага, бирок проценти жок экен. Бирок эмнеге жазып тур? Бирок проценти жок экен, ушул боюнча маалымат берип коесузбу? Алдын ала рахмат. Кут курулуш компаниясы ал кадимкидей эле мисалы өзү үй куруп, анан аны өзү кааласа акчасын бөлүп сатат, өзү кааласа дүң менен же нак баада сатат. Бул алып сатар болбогондуктан, өзү курулуш компаниясы болгондуктан уруксат. Эгер кечиктиргенде пеня төлөнсө же штрафтар болсо, анда башкадан карап чыгыш керек. Негизинен мисалы сизде бир машинаңыз болсо, ал машинаны кааласаңыз $5000 сатасыз, кааласаңыз $6000 кылып, бирок бөлүп төлөтүп сатасыз. Бул өз эркиңиз. Ошондой сыяктуу маселе. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Биз Кумтөрдө иштейбиз. Вахтовой метод дейт. 15 күн жумуштан келебиз. Биз толук окуйбузбу же кыскартып окусак туура болобу? Рахмат, Аллах разы болсун. Иш күнүңүз 15 күн толук болсо, ал жакта намазыңызды толук окуйсуз. Эгер жолду кемиткенде 15 күндөн кемирээк болуп калса, анда толук окубайсыз, касыр кылып окуйсуз. Сүннөттөрүн кадимкидей окуйсуз, парыздарын ар бир 4 рекет парызды 2 рекет кылып окуйсуз. Аллахым кабыл кылсын. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Намаздан кийин дубаларда өз муктаждыктарды сураган дуруспу же 100% пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям салават дубаларды кылганыбыз дуруспу? Аллахым өмүрүңүзгө береке берсин. Амин я раб. Экөөнү тең кылыш керек. Өз дубаңызды сөзсүз кылышыңыз керек. Анткени дуба тагдырды өзгөртөт деген мисалы түшүнүк бар го. Ал ошо дубанын себебинен Аллах Таала эзелки илиминде билип, бир нерсени сизге насип кылып коет. Өзгөрбөйт, ошо эзелтеден тагдырга жазылган болот. Бирок дубаңызды кантип кыласыз? Өзүңүз каалаган дубаңызды салаватка аралаштырып да. Биздин үммөттүн бул сүннөтү. Аллах Таалага алкыш айткандан кийин пайгамбарыбызга салават айтабыз, анан өзүбүздүн муктаждыктарыбызды айтабыз, кийин салават менен бүтүрөбүз. Аллах иншалла кабыл кылат. Ушунусу эң жакшы. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Устаз, мен жумуш иштеп акча тапканга аракет кылам. Мен көп кабаттуу үйдө жашайм. Жер үйдөгү там салып атканбыз. Кара жумуш жасаймын. Бирок мынтип апам ошонун баарын жасасам көрө албайт. Колуңдан
эчтеке келбейт дейт деп айтат. Ошондой абалда кандай кылса болот? Рахмат. Ата-эне негизи балдарына эң көп кубат берүүчү, анан балдардын көңүлүн түшүрүүчү дагы ата-эне болот. Мындай айтканы негизи ал жемелөө иретинде айтса, ал туура эмес. Тарбиялоо иретинде айтса, балким туура болгондур. Бирок бул суроону мындай түшүнсөк болот да. Колунан келгенин жасаса дагы ата-эне ыраазы болбосо кандай болот деген маселе болуп калышы мүмкүн. Колуңан келген нерсенин баарын жасаш керек. Андан кийин ыраазы болду болбодубу, бул Аллах Таалага тапшырылат. Негизинен алардын укугуна кирбесең болду. Жада калса Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: адам өз колунан келген нерсесинен артыгына талап кылынбайт дейт. Ошондуктан колуңуздан келген ишиңизди кыла бериңиз, иншалла алар бир күн болбосо бир күн ыраазы болушат. Биткоин деген эмне? Бул тууралуу шариятыбыз эмне дейт? Биткоин деген криптовалютанын бир түрү, бир валютасы. Ушул валюта деген сөздү өзү катада туура эмес сөз. Анткени валюта деп бир заттын сен наркын билсең валюта болот. Бир койду $100 десең мисалы, ошол кой башка дагы нерсени $150 деп баалайсың. Доллар же сом бул жерде заттын наркын билдирип жатат. Валюта андай эмес, биткоин андай эмес. Биткоин өзү товар болуп калган. Бүгүн биткоин $100 болсо, өзү анын количествосы саны аз эле, канчалык спрос көбөйгөн сайын, талап көбөйгөн сайын анын баасы өсө берет. Өтпөгөн жаман машинаң бар базарда. Анан ага бирөө келет да сага айтат: "Кел, ушул машинаңды мага бер, мен сага биткоин берем. Кичине кармап турсаң, кийин бул менен жер сатып аласың" дейт. Ошондой кылып алмаштырат биткоинга. Кармап турат, сөз кетти, тиги өзүнүн биткоин мисалы мурун велосипед сатып алган болчу, кийин машинага алмаштырды болуп калат да. Анан жанагы жаман машинасын алмаштырган кишиге кийин бир киши келет дагы үйүмдү, жеримди берем дейт. Ага берип жиберет. Ушундай болуп жанагы өсүп кете берет, пузырь сыяктуу. Анан мурун эле 2 жыл, 3 жыл мурун айтчу элек буну. Биткоиндун баалуулугун жанагы фермалар кармап турат. Эмне деп коет эле атын? Майнинг фермаларычы. Майнинг фермаларда биткоиндин коду ар бир 10 секунд сайын алмашып туруш керек. Болбосо оңой эле хакерлер келип уурдап кетет. Байлык деген эмне? Байлык деген көп узак мөөнөткө сакталуучу, сактап койгосоң боло турган нерсенин байлык дейт. Ошол сыпаты жоголуп кетет биткоинде. Эгер уурлар кире турган болсо. Мейли уурлар кирбесе дагы бул байлык электр энергиясы аркылуу сакталып турат. Эгер былтыркыдай болуп, мисалы авария болуп, Казакстанда ушундан улам авария болгон, бир региондо свет өчүп калган болсо, анда ал алсырап калышы мүмкүн, башка региондорго оор келип калышы мүмкүн, жанагынын сакташ үчүн, коопсуздугун. Ошондон улам бул колго кармалбагандан кийин, мамлекет өзү баалуу деп баа бербегенден кийин биткоин бул жерде товар дагы эмес, акча дагы эмес, шариятта азыркы күндө жалпы муштахид аалымдар бул нерседен тыюу салып атат. Алдоого алып барат деп уруксат бербейт, арам, жөнөкөй сөз менен айтканда. Эгер мамлекет тарап же башка тараптар өз кепилдигине алса, анда өкүм өзгөрүшү мүмкүн. Бирок азыркы күндө жөн эле бири-бирин алдоо болуп калышы толук ыктымал. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Мен таң намаз окуп баштадым. Аллахым кабыл кылсын. Тахаджуд анан багымдатты окуп жатам. Кээде окуп жатып, унутуп калып, унутуп алып жатам. Эч нерсе болбойбу? Аллахым намазыңызды кабыл кылсын. Ошондо бирөөгө мисалы 500 сом карыз болсоңуз, ошонун 100 сомун берип атасыз. Анан жаныңызда дагы бир аз акча бар, мисалы 50 сом. Ал 50 сомду тахаджудка берип коюп атасыз да, мисалычы. Карызга эмес, жөн эле баш садакага. Ушундай сыяктуу болуп атат. Тахаджуд окуш керек, ооба, туура. Бирок тахаджуд бул нафил ибадат, кошумча ибадат.
Бул жакта өзү 400 сом карызың болсо, анан аны төлөбөй туруп башка жака жумшасаң, ал туура эмес го. Негизи окуса болот, мен аны окуп ала деген жокмун тахажжудту. Бирок жанагы 400 сомду эстеп коюңуз да, 500 сомдон кутулуп атасыз, мейли 100 сомдон, 500 сомдун. Анан 400 сому дагы деле калып турат. Эми унутуп калган маселесинде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисинде, руфи ал каламу ани салас, 3 адамдан калем көтөрүлгөн. Ошолордун бирөөсү уктап жаткан ани наим хатта ястайкыз. Уктап жаткан адам ойгонго чак дейт. Уктап жатканда адамдын акылы өчүк болот дагы, жанагы убакытты өткөрүп жиберет. Тургандан кийин турар замат эстегенде окуш керек. Бирок будильник чыңгыраса, туруп өчүрүп коюп уктаса, же ойгонуп туруп дагы 5 мүнөт жатып турайын десе, анда күнөөкөр болот. Анткени дароо туруш керек. Анан намаз деле кадимкидей эле карыздай. Күндө 500 сом карыз алып турасың да, мындайча айткандачы. Ошону улам берип турушуң керек, ар бир убактысында 100 сом 100 сомдон. Эгер бербесең, кечеги мунуку күнү 500 сомдон толуп кете берет. Ошону анан 1 жыл окубасаң, кийинки жылы кийинки окуган намаздарың менен толук кайра кайтарып каза кылып окушуң керек. Эгер каза кылып жетише албасаң, мисалы 40 жашыңда намазды баштадың. Нары жакта 35 жыл бар мисалы карызың. Өзү 60ка келгенде уже өлөйүн деп калдың. Ооруп жатасың. Анан 20 жылдан мейли күнүмдү күн карыз кылып кутулуп атсаң, дагы 15 жылы бар. Өлүп кетип атканда айтпашың керек да, мен өлгөндө паланча жылкыны сойгула депчи. Эң биринчи сенин сөзүң, мен калтырган байлыктын 3төн 1-инен паланча жылы мисалы ажыга барбадым эле, же орозо кармабадым эле, же намаз окубадым эле, ошонун кунун төлөп койгула деш керек. Аны фидия деп коебуз. Ошондуктан бодомал соёордон мурун ошо ата-энесинин карызы бар беле, жок беле ибадатта, ошону эстеш керек да. Эгер карызы болсо, элге берип тараткандан көрөк, ошону союп туруп, ошол акчаны мисалы кедейлерге фидия кылып тараткан жакшыраак. Ал эми акчасы ашып ташып атса, албетте ихсан кылып, дуа алыш үчүн сойсо боло берет, өз эрки. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Мени чоң ата, чоң эне 1 айлык кезинде багып алган экен. Себеби ата-энем студент болушкан экен. Эми чоңойдум, үй бүлө күттүм, бирок өзүмдүн ата-энеме эч кандай чувствам жок. Алар деле мага эч кандай мээрим көргөзгөн жок. Өзүмдүн бир туугандарым менен деле жакын болбой калдык. Өзүмдүн ата-энеме ыктап, мамиле кылып жакындайын десем, чоң энем аябай таарынат. Жол көргөзүңүзчү, кандай кылам? Ата-энемдин ыраазычылыгын ала албай каламбы деп корком. Чоң энемди да таарынта албаймын дейт. Чоң энеңиздин ошо баккан акысы бар албетте. Бирок ата-энеңиздин деле ошол сиздин усулуңуз болгон үчүн, сиздин негизиңиз, сиз алардын бир бөлүкчөгүңүз болгон үчүн алардын дагы акысы бар. Бул жерде алар дагы түшүнөт, мисалы бергенди өздөрү жаш кезинде бергенден кийин чоңойгондо деле бөлөк өсүп калганыңызды түшүнөт. Сизден башка балдардан талап кылгандай талап кылбаса деле керек. Бирок кандай болгон күндө дагы чоң энеңизди таарынтпай турган кылып, ата-энеңиздин ыраазычылыгыңызды алышыңыз керек иншалла. Аллахым өзү жеңил кылсын. Бул экөө бири-бирине каршы нерсе, карама-каршы нерсе эмес да, экөөнүн тең бир кылууга мүмкүн болгон нерселер. Ошолордун жолун табышыңыз керек иншалла. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Саид Нурси жазган Нур жөнүндө оюңуз кандай? Расаили Нур жөнүндө оюңуз кандай? Кененирээк маалымат берип коесузбу? Рахмат. Бул Саид Нурси чоң аалым болгон. Туркияда, Күрт улутунда. Бул кишинин тафсирлери аябай муътабар, окулуучу тафсирлер.
Акыйда тарабынан о акыйдасы туура. Ахлүсүнна ва жамаа матурidi акыйдасынан. Же ашари акыйдасы болушу мүмкүн. Бирок ахлүсүнна ва жамаа мен так анысын билбейт экенмин. Бирок ушул эле кишинин эмгектери ислам деп түшүнүп алыш бул туура эмес болуп калат. Анткени чоң алым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдогон чоң алым ооба туура, бирок бул кишиге гана илим чектелген эмес. Эми жамааттык мааниде аны ошол илимдерди, ошол жазган китептерди окуп, аны ээрчип же ошондой бир жамаатта бир ою бир адамдар менен чогуу кандайдыр бир иш алып барса болобу десе, албетте болот. Шариятта бул нерсени тыйбайт шарият. Анан бул акыйдасы туура болгондон кийин эч кандай жамаат катары, мындай фирка, секта катары эмес. Жөн эле жамаат катары эсептелет. Устаз чоң атабыз үй сатып алды. Балдарымдын бирөөсү жашасын деп, бир баласы жашап кийин кетип калды, жашабай, жактырбай. Акыры менин атама бериптир. Атам ал үйдү оформление кылган. Кийин атам дагы бир үй сатып алып, өзү чоң атамдан берилген үйдү инисине иштетип ал деп берип койгон. Пайдасын чогуу көрөбүз деп. Көп жылдан кийин чоң атам ооруп жүрүп каза болду. Андан кийин атамдын иниси берилген үй мага тиешелүү мурас деп кайтарып берген жок. Кандай болот эми? Адам ден соолугу чың, соо, анан мындай өлүм төшөгүндө жатпаган кезде бирөөгө эгер белек берсе, өзгөчө өзүнүн мураскорлоруна, ал белек катары толук мүлкүнө өтөт. Бул жерде тем более атына өткөрүп алыптыр. Эгер өлүп жатканда айтса, же өлгөндөн кийин анда мурас болмок. Бирок соо кезинде өткөргөндүгү үчүн бул үй сиздин атаңыздыкы, жанагы баласы атамдын мурасы деп талашкан, шариятта туура келбейт. Ал үчүн бул уруксат эмес. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Мен бирөө менен маектешип жаттым. Кыз маселеси жөнүндө. Карындашым кыз жигит болуп сүйлөшүүнү сураса эч түшүнүксүз, кол аябай түшүнүксүз экен. Карындашым кыз болуп сүйлөшүүнү сураса эч өмүрү макул болбойт элем деп айтат. Бул өзүнүн күнөө болобу? Кыз жигит болуп сүйлөшүү албетте күнөө болот. Албагандан кийин сүйлөшпөш керек. Ала турган болсо бир көрүш керек, жактырса алуунун аракетин кылыш керек, сөйкө салып. Анан кыз жигит болуп жүргөндө бул ар бир жолугушу ошо күнөөгө алып барат. Анткени Кур'ан-ы Каримде зина кылгыла деп Аллах Таала тыйган эмес, зинага жолобогула деп тыйган. Даваи деп коет, зинага алып барган нерселерден тыйган. Эгер зинага алып барган нерселерди биз арам дебесек, андай зинага оңой эле түшүп калат. Ошондуктан бул даваинин башында, даваи дегенде көрүшкөндөн тыйып жатат шарият. Ушул суроо менен болдук окшойт иншалла. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Устаз, менин жашым 18-де. Быйыл Ислам университетине тапшыргам, теология факультетине. Устаз, жеңил илим алуу жолдорун айтыңызчы. Айтып коесузбу жана мага кеңеш айтыңызчы. Аллахым пайдалуу илим берсин сизге. Теология факультетинде болсоңуз, анда сөзсүз азыркы биринчи курстан баштап арабча кошумча сабактан алыңыз. Биринчи, экинчи курс арабча мыкты арабчаңызды көтөргөн болсоңуз, үчүнчү, төртүнчү курста сабактар аябай оор болот, бардык сабактар арабча болот, ошондо жакшы өздөштүрүп кетесиз. Арабча сабак албасаңыз, сарфты жаттабасаңыз, нахуну жаттабасаңыз, анда башка жеңил жолу жок. Биздин шарият илими жөн эле барып угуп коюп кайра келип телефон чукула, телевизор көрүү илими эмес. Шарият илимине кадимкидей аракет кылыш керек. Сиз эмес, арабтар аракет кылат. Арабтар окуса окуйт, окубаса жахил бойдон кала берет. Ошол миллион арабтардын арасында аз эле нукура арабча сүйлөгөн. Ошондуктан араб тили бул арабтардын тили эмес,
Аллах Таалага жакын таквалардын тили. Анткени бейиштин тили болот, бейишке алып баруучу тил. Алардан да билинип калат арабчага кандай мамиле кылган. Эгер арабчаны үйрөнбөй эле мен теологияда орус тилинен, түрк тилинен, англис тилинен динди үйрөнүп алам десеңиз, чоң катачылык кылган болосуз. Ал жол түз жол эмес, бузуку жолго алып барат. Аллахым өзү сактасын, арабчаңызды мыкты кылыңыз. Иншалла программасы аябай сонун, университеттен кийин анан калган илимдерди өздөштүрүп кетесиз.